Байыркы Рим философу Цицерон сот сүйлөп жаткан мыйзам. Ал эми мыйзам дудук сот деп баса белгенде, сот менен мыйзамды бири-биринен ажыратуу мүмкүн эмес. Сот адилетсиз болсо, мыйзам бузулат. Мыйзам бузулса, сот адилетсиз чечим чыгарган болот. Андыктан өлкөбүздө мыйзам талаптарын сактоо жана укук үстөмдүгүн орнотууда сот системасынын ролу өтө чоң. Баарыбыз билгендей, эгемендүүлүк алган 32 жыл аралыгында 3 жолу төңкөрүш болуп, акыйкатты талап кылган эл 3 жолу бийликти алмаштырды. Урматтуу коллегалар, бир 2 минут көңүл буруп койсоңуздар. Баарыбыз билгендей, эгемендүүлүк алган 32 жыл аралыгында 3 жолу төңкөрүш болуп, акыйкатты талап кылган эл 3 жолу бийликти алмаштырды. Ар бир кагылышта карапайым эл жабыркап, ондогон азаматтарыбыздан айрылдык. Өлкөбүздүн өнүккөн ордуна артка кетип, экономикалык каалчылык калкыбызды жер кезип, мигрант болууга мажбур кылды. Буга өлкө жетекчилеринин туура эмес жүргүзгөн саясаты жана жеке кет башынын кызыкчылыгын коргогон аракети негизги себеп деп келебиз. Бирок өлкөбүздөгү начар жагдайга сот тармагындагы чиеленишкен коррупцияда кедергисин тийгизгени жашыруун эмес. Урматтуу депутаттар, сотторубуздун акыйкатсыздыгынын эң оболу элибиз жабыркап, канчалаган тагдырлар талкаланууда. Буга көп мисалдарды келтирсек болот. Жакында эле Жакшынакай карындашыбыздын кулак мурду кесилип, дүйнөнү дүрбөлөңгө салган окуя катталды. Анын зөөкүр күйөөсү буга чейин да зомбулук көрсөтүп келген экен. Бирок мыйзамдар бузулуп, өз жазасын албастан соттор тарабынан бошотулуп турган. Баарыңыздар билгендей, Жогорку Кеңеште тиешелүү мамлекеттик органдардын кызмат адамдары мыйзамсыз аракеттерин айынан соттолгондор, жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар тууралуу маселени иликтөө боюнча убактылык депутаттык комиссия түзүлгөн. Анын төрагасы катары жабык жайларды кыдырып, түрмөлөрдөгү кылмышкерлер менен бир катар жолугушууларда өткөрдүк. Камактагылардын дээрлик 90% сотторго наразы. Ал тургай өтө оор кылмыштар менен өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилген айрым бир соттолуучуларга кыска мөөнөт ичинде эле мунапыс колдонулуп, жаза мөөнөтү кыскартылып, абактан чыгарылган. Ошол эле учурда анча оор эмес кылмыштар менен отургандардын ырайым суроо өтүнүчү соттор тарабынан канааттандырылбай турат. 4-чү стадияда рак оорусу менен ооруп жаткан аялдарды көрдүк, майыптарды көрдүк, соттор тарабынан бошотулбай камакта жаткан. Андан тышкары жакында эле өзүңүздөр күбө болдуңуздар, Жалал Абадта УКМК тарабынан өмүр бою камакка кеткен киши 17-жылы өмүр бою абакка кесилген экен сот тарабынан. А бирок 2022-жылы амнистия менен чыгып кетиптир. Ошол киши кайра ОПГнын активдүү мүчөсү катары кылмышка барган жерден кече кармалды, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушуга окшогон фактылар толтура. Эми мындай мисалдарды айтып берсек өтө арбын. Убакыт жетпейт. Мындай жагдайлардын көптөгөн депутаттар эле эмес, соттор өздөрү да жакшы билет. Бир дагы сот туура эмес чыгарган чечим үчүн жооп берген жок. Кайсы бир сотту, судьяны көрдүңүздөр? Зонада, жолсо түрмөдө ошо сот туура эмес чечим кылган үчүн камалып ушул жерде срок отбывать этет деген. Бир дагы сот камалып, реалдуу жазасын алган жок. Андыктан бул жакта өтө чоң проблема жатат. Эми кызматынан кызматка которулуп, ачыгын айтайын, сот тандоодо жолсо соттор судья болуп барарда биринчи тандаган жери Нанду деп эсептелинген Бишкек шаары, Ош шаары, Кара Суу району, Сокулук району, жолсо Ноокат району деп соттор тандайт кадимгидей. Баягы элдин социалдык экономикалык жагы кичине өскөн жерге соттор барганга аракет кылат. Бул жерде алдын ала жана коррупциялык жанакысын ниет кылып барышат. Эми мен республикабызда 500-дүн айланасында соттор бар. Булардын бардыгы эле ушундай деп айтпайм. Айрымдары. Акыркы учурларда Камчыбек Кыдыршаев баштаган УКМКнын башчысы генералыбыз баштаган өтө чоң коррупцияга каршы күрөштөр болуп атат. Бирок коррупцияга күрөшкөн сайын коррупционерлер да чоң варианттарын, чоң бир башкача бир заманбап жана жолдорун издеп таап атат. Акыркы кезде жанагы электрондук акча деп коет экен, биткоин. Же болбосо жанагы USDT деп коет.
параны ушул электрондук акча аркылуу алып калган сөздөр болуп атат соттордун арасында. Ушундай элдин арасында сөздөр бар. Мурдагыдай накталай акча менен эмес, биткоин жана электрондук акча, же болбосо обмен валюталарга барып акчаларын башка бир курста крупный сумманы алып барып, ошол курстун айынан пара катары калтырып кеткен варианттарын табышып атыптыр. То есть, муну менен мен эмнени айткым келет? Жана паракорлор, коррупционерлер жаңы бир ыкмаларын ойлоп таап атышат. Андыктан, урматтуу депутаттар, сот системасында таза иштегенде гана өлкөдө акыйкаттык орноп, элдин бийликке карата ишеними бекемделет. Ага ылайык баарыбызда соттук реформаны ишке ашырыш үчүн каражат жана саясий эрк керек экенин байма-бай айтып келебиз. Мамлекет сотторго саясий эрк берип, айлык маяналарын көбөйтүп да берип жатат. Бирок жакшы жыйынтык дагы деле жакшы чыга элек. Кыргызда сөз бар. Мүмкүн ошол жүздөгөн соттордун арасында бир экөөсү ушуга окшогон ишке барышат дагы жалпы сот системасына элге жаман көрсөтүп аткан учурда болуп атат. Бир карым май жана бир карым майды бир кумалак чиритет деген баягы макалга ылайыкчы. Антке менен бир кумалак эмес, бир 100 кумалак айланып, бул соттордагы аябай мындай учурда элдин наразычылыгы өтө курч. Урматтуу кесиптештер, бүтүндөй укук коргоо системасын реформалоого жана ушул сот системасын бир күчтүүрөөк, батыраак реформалоого мен чакырып кетет элем. Жогорку Кеңештин депутаттары ар бириңиздер мыйзам чыгаруучу болуп эл тарабынан шайлангансыздар. 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында көз карансыздыкты чыңдоого, ачык айкындуулукту жана жарандардын сот адилеттигине жетүүсүн камсыздоого багытталган сот системасын реформалоо процессин улантуу белгиленген. Бул программанын алкагында олуттуу кадамдар жасалууда. Бирок ченемдерди жаратуу, мыйзамдарды карама-каршылыктарды жана боштондуктарды жоюу маселелери ачык бойдон калууда. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Конституциялык соттун төрагасын жана башка кызмат адамдарын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелип жатканын билдирди. Конституциянын талаптарын коргой турган Конституциялык соттун төрагасы кармалып атса, же болбосо подозреваемый болуп атса, дагы эмнени айтышыбыз керек башка соттор боюнча? Туурабы? Кече жакында факты өзүңүздөр көрдүңүздөр. Злоупотреблять этип, УКМКнын маалыматы боюнча жана командировочныйларын Конституционный соттун төрагасы өзү баш болуп мыйзам бузуп атса, бул эмне деген нерселер болуп атат сот системасында? Урматтуу депутаттар, бизде сот адилеттик иштери боюнча атайын кеңеш бар. Андыктан аталган кеңештин ишин өркүндөтүп, сот тармагын реформалоону комплекстүү жүргүзүшүбүз керек. Мен өзүм Коргонбай Жусупбек юрист катары аталган кеңешке талапкерлигимди коюп жатып, депутат катары мага соттордун ишмердүүлүгүнө байланыштуу көптөгөн арыздар келет. Депутаттык комиссиянын төрагасы катары да соттордун ишине байланышкан мыйзамсыз жагдайларга көп күбө болуп жатам. Ошондуктан мени колдоп, сот системасын реформалоого багытталган демилгелериме көмөкчү болосуздар деген ишеничтемин. Бүгүнкү күндө сот адилеттүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги шарттарынын бири болуп саналат. Анткени сот системасынын мамлекеттик ишмердүүлүгүнүн эң маанилүү чөйрөсү болуп келген. Сөзүмдүн башында да белгилегендей, сот системасы оңолмоюн өнүккөн өлкөнү кура албайбыз. Ооба, азыр мамлекетибизде ири реформалар ишке ашырылууда, өлкө казынасы эселеп өсүп, калк турмушун жакшыртуу багытталган жумуштар жасалууда. Социалдык мекемелер курулуп, айлык маяналар, жөлөк пулдар жана пенсиялардын көлөмдөрү көтөрүлдү. Бул үчүн президентибиз Садыр Нуркожоевичке жана анын командасына ыраазычылык билдиребиз. Бирок жакшы иштерге көлөкө түшүрүп көйгөй жараткан сот системасындагы айрым соттордун иштерин тез арада жалпылап реформалашыбыз керек. Калыстык, акыйкаттык жана адилеттүүлүк менен гана алдыга жыла алабыз. Ушундан улам байыртадан бабаларыбыздын калтырылган асыл ой, акыл сөз, адал иш деген накыл кепке кайрылуу мезгил талабы жетти деп эсептейм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.